Бишкектик Илзат Каримов үчүн сары түстөгү көк кытан ийгиликтин, жеңиштин символу болуп калды көрүнөт. Анткени дал ушул көк кытанын формасында иштеп чыккан шам чырактын долбоору аны жеңишке жетеледи. 2 августа компания Мантра объявила конкурс. 2 августта Мантра компаниясы үйгө, бакчага жана кеңсиге ылайык келген шам чырактын дизайнына сынак жарыялаган. Ал эми ал сынактын координатору болуп орусиялык Архитайм деген сайт чыккан. Алардын баракчасынан көрүп, өз күчүмдү сынап көрүүнү чечтим. Идея издеп жүргөм. Анан куштардын формасында кылсам деп ойлонуп, интернет айдыңында куштардын образын карап отуруп, кытайлардын живописине такалдым. Ал жактан бийлеп аткан көк кытандарга көзүм түштү. Дал ошол куштун формасында шам чыракты жаратууну туура көрдүм. Учурда кыргызстандык дизайнердин ысымы чет элдик ири компаниянын жеке сайтында жарк этип турган кези өнөрлөштөрдүн арасында популярдуу болуп, айрыкча батыш өлкөлөрүнүн дизайнерлерин таң калтырган Илзат бир кезде испаниялык Мантра компаниясы менен келишим түзүп, анын арты менен миллионер болуп калаарын өңүндө да, түшүндө да күткөн эмес экенин айтат. Это, можно сказать, первый. Бул менин эл аралык сынакка биринчи жолу катышып жатканым. Буга чейин өз күчүмө ишенбей, эл аралык болгон соң катышуучулар көп болуп, алардын арасынан сурулуп чыгышым күмөн жаратчу. Ал эми жеңиштен кийин тескерисинче демиме дем кошулуп, дагы да сынактарга катышуума түрткү болду. Каарманыбыз эл аралык сынакка дал ушул иш бөлмөсүндө даярданганын айтат. Күнүнө бир аздан убакыт бөлүп атып, эмгегин 2 жумада бүтүргөн. Ал эми эмне себептен башынан эле куштун формасын чагылдырууну эп көргөнүн дизайнер аны болушунча ийкемдүү кылсам деп ойлогом. Негиз катары чет элдик компаниянын ролиги болду дейт. Этот эпизод из заставки Pixar. Pixar компаниясынын заставкасында секирген шам чырак чагылдырылган. Аны көрүп ушул сымал жасап көрсөм деп ойлонгом, бирок формасын куштукундай кылып. Это была птица. И вот цапля. Толгон токой шам чырактардын арасынан кыргызстандык дизайнердин эмгегин тандап алгандарын компаниянын өкүлдөрү сайтка комментарийлешкен. Анда көк кытан формасындагы шам чырак ийкемдүү келип, түзүлүшү көзгө жеңил кабылданып, бүт жагынан келишкен. Түсү да туура тартууланып, ар бир ичке сызыктарына чейин тыкыр иштелип, эч кандай кынтык таба албагандарын билдиришкен. Там получается. Мага жеңишим тууралуу кабарлашкандан кийин эртеси Орусиядагы филиалынан салтанаттуу иш-чарага келишимди кабарлашты. Ал жактан алдыңкы орундарды ээлегендерге сыйлуу белектер тартууланмак. Мен тилекке каршы убакыттын тардыгынан барганга жетишпей калдым. И они сказали, вот, как пройдет, мы вам сообщим. Азыркы маалда Илзат Бишкектеги ири жарнамалык компаниялардын биринде дизайнер болуп эмгектенет. Андан сырткары дизайнер өзүнүн жеке долбоорлорун иштеп чыгуу менен алек. Анын долбоорлор куржунунда смарт саат бар. Ал дагы өзгөчө дизайнда түзүлгөн. Самурайлардын кийиминен таасир алып, саатка элементтерди камтыганын айтат. Разрабатывал проект, это проект смарт часов. Сааттын долбоорун Айрон Самурай деп атадым. Которгондо темир самурай дегенди билдирет. Анын түзүлүшүн визуалдуу түрдө кандай көрүнүшкө ээ болоорун тартуулоо үчүн компьютердик графика менен жасадым. Аны дагы сайттарга жүктөп, жакшы пикирлерге ээ болуудамын. И тоже вот выложил, получил хороший отзыв. Каарманыбыз жеңишке жеткен ири сынак тууралуу сөз кылсак, үйгө жана бакчага ылайык келген асма шам чырактарды жана шам чырактарды чыгарган Испаниянын Мантра аттуу компаниясы жалаң өзгөчө дизайндагы буюмдарды тартуулап келет жана анын 55 өлкөдө филиалы бар. Жакынкы арада Илзат менен келишим официалдуу түрдө түзүлүп, 1 жыл убакыт аралыгында жеңүүчүгө калем акы төлөнүп, анын көк кытан формасындагы шам чырактары иштелип чыгып, компаниянын филиалдарында сатыкка коюлат дейт дизайнер. Татын Азандай, Инсан Бакиров, эл көрсүн.